Муса Ысрайыл аксакалдарын чакырып алып, аларга мындай деди: Үй бүлөңөрдөгү кишинин санына жараша мал тандап, пасах карнап сойгула. Бир тутам исоп алып, идиштеги канга малып, эшиктин маңдайчасы менен 2 капталга чейин сүрткүлө. Өзүңөр болсо таңга чейин үйүңөрдөн чыкпагыла. Теңир Мисирди кыйратуу үчүн бара жатканда, эшигиңердин маңдайчасы менен 2 капталга чейиндеги канды көрүп, кыя өтүп кетет. Кыйратуу үчүн келе жаткан кыйратуучуну силердин үйүңөргө киргизбейт. Муну силер өзүңөр үчүн да, балдарыңар үчүн да түбөлүк мыйзам катары сактагыла. Теңир берген жерге киргениңерде, ал өзү айткандай ушул ибадатты сактагыла. Балдарыңар силерден бул эмне деген ибадат деп сурашса, бул Теңирге арналган пасах курмандыгы. Ал мисирликтерди кыйратып жатканда, Мисирдеги Исраил уулдарынын үйлөрүнөн кыя өтүп кеткен, биздин үйлөрүбүздү куткарып калган дегиле. Ошондо калың эл жүгүнүп тазим кылды. Анан Исраил уулдары жөнөп кетишти. Теңир Муса менен Арунга кандай буйруса, алар так ошондой кылышты. Түн ортосунда Теңир Мисир жериндеги бардык тумбалдарды, тактыда отурган фараондун тумбаласынан баштап, зынданда жаткан туткундун тумбаласына чейин өлтүрдү. Ошондой эле малдын бардык төл башчыларын кырып салды. Ошондо фараон өзү, бүт кулдары, бүткүл Мисир эли түн ичинде орундарынан турушту. Мисир жеринен катуу өкүрүк чыкты, анткени өлүк чыкпаган үй болгон жок. Фараон түн ичинде Муса менен Арунду чакыртып алып, "Тургула, Исраил уулдары, менин элимдин арасынан кеткиле. Өзүңөр айткандай Теңириңерге ибадат кылганы кеткиле. Өзүңөр айткандай майда жана бодо малыңарды ала кеткиле. Мага да батаңарды бергиле" деди. Ошентип мисирликтер "Кетпесеңер баарыбыз өлүп калабыз" дешип, аларды ал жерден тезирээк чыгып кетүүгө мажбурлашты. Ошондо Исраил уулдары ачыйлык камырын челеги менен кошо кийимдерине байлап, ийиндерине көтөрүп алып жөнөштү. Исраил уулдары Мусанын айткандай кылып, мисирликтердин алтын күмүш буюмдарын, кийимдерин сурап алышты. Теңир болсо мисирликтердин көз алдында өз элине ырайым кылды. Мисирликтер алардын сураганын беришти. Ошентип алар мисирликтерди тоноп алышты. Исраил уулдары Рамсестен чыгып Суккотко жөнөштү. Балдарды эсептебегенде алардын саны 600 000 жөө эркек эле. Алар менен бирге ар кайсы уруудан көп сандаган адамдар да чыгышты. Алар үйүр болгон майда жана бодо малы менен чыгышты. Мисирден ала чыгышкан ачыйлык камырдан көппөгөн нан жасашты, анткени камыр ачыйлык болчу. Мисирден шашылыш түрдө куулуп чыккандыктан жолго тамак ашта камдай албай калышкан эле. Исраил уулдары Мисирде 430 жыл жашашты. Туура 430 жыл өткөн күнү түн ичинде Теңирдин бүткүл кошууну Мисир жеринен чыкты. Бул түн аларды Мисирден алып чыгыш үчүн уктабай өткөрө турган, Теңирге арналган түн. Бул түндү Исраил уулдары укумдан тукумга сакташы керек. Теңир Муса менен Арунга мындай деди: "Пасах курмандыгынын мыйзамы мындай: аны башка уруунун бир да киши жебесин. Аны күмүшкө сатылып алынган ар бир кул сүннөткө отурузулгандан кийин жесе болот. Аны келгин киши менен жалданма киши жебесин. Аны бир үйдө отуруп жегиле, этин сыртка алып чыкпагыла, сөөктөрүн сындырбагыла. Муну Исраилдин бүткүл жамааты аткарсын. Эгерде сенин жаныңа көчүп келген келгин Теңирдин пасахын өткөргүсү келсе, анда анын бардык эркек аттуулары сүннөткө отургузулсун. Ошондон кийин өткөрө берсин. Ошондо ал ошол жердин жергиликтүү тургуну болуп калат. Сүннөткө отургузулбаган адам аны жебесин. Жергиликтүү тургунга да, силердин араңарга көчүп келген келгинге да бир мыйзам болсун." Теңир Муса менен Арунга кандай буйруса, Исраил уулдары так ошондой кылышты. Дал ошол күнү Теңир Исраил уулдарын Мисирден кошундар менен алып чыкты.